Бул кыста колуна эмне кармап жеп жатат десеңиз, бул пастила, кыргызчасы как деп аталат. Кактын жасалуу жолу менен бөлүшөм. Видеонун аягына чейин көрүңүз. Балдарга магазинден химикаттуу нерселерди сатып бербей, ушул өз колуңуз менен жасалган пастиланы жасап берсеңиз, балдарыңыз сүйүнүп жеп алат. Эгер үйүңүздө өрүк, алча, малина, клубникалар эзилип жатса, же сокко, же вареньяга жарабай атса, ушул пастиланы жасап салсаңыз аябай даамдуу болот. Жана жүрөк, ички аппараттарга аябай пайдалуу. Менде былтыр тоңдуруп койгон малина менен клубникалар калган. Бул эмки жылга уже жарабай калат. Ошол үчүн пастила жасап салайын дедим. Быйыл кайра кылып жаңысын тоңдуруп алам. Бардыгын бир чашкага салып алып, блендер менен жакшылап майдалап эзип аласыздар. Мен клубника, малиналарды эригени күтпөй эле блендер менен эзип таштадым, ошол үчүн коюу болуп атат. Азыр бардыгы эригенде өзү суюк болуп калат. Эми бизге пергамент кагаз керектелет. Пергамент кагаздын сөз сапасы жакшы болуш керек. Пастила эмесе жармашып калат. Эгер сиздин пергамент кагазыңыз жакшы эмес болсо, обычный эле тамак жасаган май менен пергамент кагазын жакшылап майлап аласыз. Обычный эле салафанга деле жайсаңыз болот. Мен этажкада жашаган үчүн, мага ыңгайлуу болуш үчүн ушундай духовканын листине жаям, ошого ылайыктап пергамент кагазын кесип алдым. Мына биздин ягодубуз эрип, суюк болуп калды. Эми болсо бардыгын листке көз өлчөм менен куюп чыгасыздар. Өтө калың эмес, өтө жука эмес кылып куюп аласыздар. Менде ушу 3 листке чыкты. Бардыгын жакшылап бир тегиз кылып жайып чыгасыздар. Эгер калың кылып жайсаңыздар, кеч курашы мүмкүн. Эгер жука кылып жайсаңыздар, катуу болуп жегенге ыңгайсыз жаратышы мүмкүн. Ошол үчүн орточо кылып, бардыгын тегиз кылып жайып аласыздар. Мен этажкада жашаган үчүн балконун айнегин ачып, күн тийген жерге ушинтип кургаттым. Менде 2 күн дегенде кургады. Эгер сиз жер тамда жашасаңыз, эгер күн жакшы тийип, шамал жакшы болсо, 1 күндө деле кургап калат. Эгер мен мынтип кургатпайм, убакытым көп кетет десеңиз, духовкага эле кургатсаңыз болот. Духовканын градусун 60-70ке коюп, 5-6 сааттын ичинде духовканын оозун кичине кышайтып ачып коюп кургатсаңыз болот. Мына биздин пастилабыз да кургап даяр болду. Төмөндө айтып өткөндөй, эгер пергамент кагазыңыздар жакшы болсо, өзү жармашпай эле ушинтип сонун болуп чыгат. Төмөндө мен айтып өткөн 2 кургатуу жолу менен кургатсаңыздар болот. Духовкага же болбосо эшикке, күнгө жайып кургатып аласыздар. Бизге жегенге ыңгайлуу болуш үчүн ушинтип узун-узун кылып кыркып алдым. Сиз өзүңүздүн ыңгайыңызга карайсыз. Жөн эле үзүп деле жесеңиздер болот. Сактоо мөөнөтүн айтайын. Сактоо мөөнөтү 1 жылга чейин. Эгер сиз кургак, таза, оозу жабыла турган посудага сактасаңыз, 1 жылга чейин сактасаңыз болот. Мына биздин пастилабыз дагы даяр болду. Ар кандай формада кылып балдарыңызга берсеңиздер болот. Ар кандай желатин кошулган мармеладдарды бергендин ордуна, же болбосо чупа-чупстун ордуна ушундай үйдөн пастила жасап берсеңиздер, балдарыңыз сүйүнүп жеп алат. Ягодалар кичине кычкыл болгондуктан мен үстүнө кичине сахар сепип койдум. Сахар сеппей деле койсоңуздар болот. Мен ушундай контейнерге сактап койдум. Мен төмөндө айтып өткөндөй, бир гана клубника, малина эмес, өрүк, алча, башка да нерселерди ушинтип какылсаңыздар болот. Оңой жана бат жасалат. Аласыздар, эзесиздер, жаясыздар, болду. Балдарыңыздар сүйүнүп жеп алат. Сөз жасап көрүңүздөр. Ал эми видео пайдалуу болсо, менин каналыма катталып, лайк басып, комментарийге жылуу сөзүңүздү жазганды унутпаңыз. Менин YouTube каналыман эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу маалыматтарды таба аласыздар.